мен как раз западный көпірдің артында тұрам, қарап қой. Қолымда сотка, анан бір ключ бар болчу, машина қармап тұрған. Ошондо аткан деле анан бул Талант байкени көрүп калдым. Аны 2 саат кармап турган, бир костюмчан келип эле Талант байкени чабып салды да. Чабардан урма кет чыкпасы бар, кичине сөгүнүп алды да, жакканан кармап, бул жерде заебали деп туруп чабып салды. Все ошо менен эле Талант байкени айткан салаттар кирип кеткен, мен бара ажыраттым. Мен тибеги уже депутат деп. Демек киши ол жерге болуп калды. Жерге болуп калганда эле тибеги эле өкөн түртүп эки форма чыгарды. Үчүнчүсүн на лицо билем, таанышым да, мурун постто туруп калчак өзүм. Ага, тебе бул депутат, зачем тебе деген чыгып туруп калды? Мен көтөрүп келаткан, мени бирөө тепти, чапты, ошо эле билбейм. Сразу эле мурдунан кан кетти. Аны Талант байкени сүрүп кетишти балдар. Мен машинага барып, жардамчыга айттым эле, мен больницага барып келем, мурдун сырып калып. Эмне ушуна больницага кетип калдым. Азыр эл толкуп, ауызы көздөй, тосмосу көздөй барганды көрдүңүзбү? Эл толкуп барып атканда ошо жогорку кеңештин ичинде болчу. Ичинде телевизордон айтып атпайбы? Өзүңүздүн көргөнүңүздү айтыңыз. Ошо, мен айтайын дейм ошо. Телевизордон айтып атат, таштар менен уралданып келди деп, ошол жерде мен тааныган балдар бар, апрель байрагынан. Ичинде ошолор өзүлөрү таштар менен ошол жерде 30-40 бала турган. Мен барын көзүм тааныйлар, арасынан көрсөттүрдүм. Ел жактан эмес, ичинде турган, забордун ичиндеги аттардын бирөөсүн айтсам, мынагы кээрлердин атын билем, өңүнөн тааныйм, баарын керек болсо эмесин алып келип турдум. Ошо тааныгандарыңызды айтыңызчы. Тааныгандардан өзүм айтам. Тааныгандарыман азыр Алга деген бар болчу. Куан деген бар болчу. Ошо апрель байрагы. Анан Нурик деп коет, чын атын билбейм, мен тааныган Ошолорду сиз менен чогуу көрдүм. Жок, мен менен эмес. Ызычуу болуп ичине кирди дегенде ошолор эзгөө менен кошулуп, ошолор жанагы киргендерди кайра каршы ошолор таштап ошолорду бар болчу. Алардын тосмору каякта? Ичинде болчу, эзгөлөр менен аңлашып. Андан кийин чыккандан кийин жогорку кеңеш жабылды да. Биз чыгып туруп жогорку кеңештин жанагы Панфилова көчөсүнүн бурчунда турсак, бизге келип туруп көрсөттү, мынакей, балдар, балдар. Бизди да ошол жерден Первомайскийге алып барып, кечке чейин 11-ге чейин чыгып, анан биз жогорку кеңештен чыкканда тактаган. Алар кандай кийим-кийимчи? Ошол ичинде таш менен турган. Обыкновенный костюмчун, эл катары да, спортивка кийгендери бар, кепка кийгендери бар. Мен ойлогом башында булар жанагы эзгөнүн балдары гражданский жесенин балдар. Анан жана Алга, Куан, Нуриктерди көргөндө мен ойлодум, апрель байрагынын балдары экен. Алардын колунда бир өзгөчөлөр менен белгилер бар беле? Эч нерсе жок. Кайра наоборот ичине кирип неме кылганда мен как раз ошол уруш болуп атканды мен жогорку кеңештин ичинде көрүп тургам. Тигилер кайра наоборот ошол кирген немелерди таштар менен уруп, кайра кубалап, аягына чейин кубалап башты. Тордун ичинде биринчи жолу бар. Тактап коюңузчу, ошо саны канча эле ошол адамдар? Эми ал жерде мындай да. Ошо аралашып жүргөн. Тактаган биз чыкканда такташ невозможно. Себеби уже сырттагы адамдар да забордун ичинде жүргөн. Тигилер дагы ошо Хорошо, силер тааныган тетиги адамдардын колдорунда бирдеке таш, мындай кийимдер барбы? Мен жана Алга, Нурик деген балдарды көргөнүм, таш менен. Себеби ичиндегилерди токтотуп турган сыртынан куа баштабады, өзгө атып менен көздөн жаш агызган. Ошондо тигилер элдерди таш менен уруп кубалай башташты. Кайрадан элдерди тааныйм. Канча адам таш ургуп? Эми ал жерде айтып атпайбы, 20-30 гражданский арасында эсебинен бар. Бирок мен жанагы эзгөнүн. Ну, канча примерно таш атылды? 3-4 бала уруп аткан. Алардын действиялары кандай болду? Тиги укук коргоо органдарынын СГОнун, анткени буга чейин мына келген СГОнун сотрудниктери бирөөсү да ошо арабызда ушундай дружинниктер болду деп айтылган жок да. Анан силер азыр айтып атасыңар, ошо арасында жүрүптүр. Тиги милициялар менен тигиндей мындай. Значит, булар билишкен үчүн жүргөн, анткени тиги охраняемый объект. Ошо алардын кыймыл аракеттери кандай болду? Алар ичинен баа сүрүп чыккандан кийин бизди да чыгарыштайды да. Чыгып биз Панфилов менен чүйдүн бурчунда турсак,
ошо алга деген буга жанагы милицияларды ээрчитип атып муну карма деп көрсөтүп жүрдү. Мен көргөнүмү айтам да. Мен келгенде стакелди көтөрүп келип тетине стакелди койгондо уже милиция келип калды. Жана эшиктин түбүнө милиция элди курчап, теми уже ичине кирип атты. Милициядан качкандар эми жан соо калайт жана. Айттыңыз, айтып бердиңиз. Таш менен анан кийин бер жакта турганда таш менен машинени согуп атышты. Кимдер экенин билесизби, тааныйсызбы? Көрүп эле жүргөн балдар. Аты жөнүн, адрестерин билесизби? Аты жөнүн мисалы үчүн мен бирөөнү тааныйм, Алга деген бала, жигит, ошо Кылычев деген жигит. Ал ошо Абдез Байрагы эмеде жүрөт да. Фамилиясы Алга Кылычев. Дарегин билесизби? Дарегин билбейм. Ал эме кийин машина келгенде эме жакка, Абый жакка жакындаганда ошол машинени согуп атты да. Алардан башка ошол топтун кыймыл аракетин Мен жакын барып көргөнүм, алыстан ошо таш менен ошо алганын көрдүм. жалгыз урду Жок, жанында балдар бар, баарын тааныган жок. Мен анда ал жерде бизичи болуп, тиягына милиция куулап жүрсө, биягына тиги болуп жүрсө. жалгыз урду же бир нече адамдар болду? Бир нече адам бар болчу жанында, бирок ошо тааныган бирөөнү эле көрдүм да. Ошолар уруп Ошону тааныдым, ошону көрдүм. Кимде суроо бар? Кайсы машинени урат? КамАЗ urdu. Қазір ошо КамАЗдын үстүндө болуп чыкты, таштар. Жок, мен КамАЗдын силер жак тарапты көргөн жокмун. Мен бер жак Киевский тарабында болчумун менчи, жолдун үстүндө. КамАЗ Агуйдун алды жагына келатканда ошондо уруп атты. Ошол митингде трибуна болуп турган КамАЗды урат. Ошо КамАЗ. Суроо барбы жокпу? Жок. КамАЗды уруп атканда забордун ичинде эмне болуп атканда? Забордун ичинде эч ким жок. Чыккандан кийин. Чыккандан кийин. Эл качып бир сыйра. Анан эме машина КамАЗ эме Агуй жакка жакында жол менен келатканда ошондо сыртта бир 20га жакын бала таш менен КамАЗды согуп атты. Алга эмне менен согуп атты? Таш менен? Таш менен кимди сокконун көрдүңүзбү? КамАЗды согуп атат да, бирини соккон көргөн жокмун мен. Ошол митингге катышкандардын ошо элдин арасында куралчандар, таш көтөргөндөр, таяк көтөргөндөр, темир көтөргөндөр болдубу? Андай деген такыр жок болду да. Даже 7 апрелде таш көтөргөндөрдү ташыңарды таштагыла десек, ал ташын ташташканда карапайым элде андай ой да жок да. Мисалы үчүн ал жерде мен билем апрель байрагынын балдары да. Ошолор наоборот элди таш менен урду да, повязка тагып алчу. Апрель байрагынын балдары таш менен ургулап атты деп. Сиз ошолорду кимдер көрдү? Алганы билем жакшы. Алган. Кылычев алган, да? Фамилиясын билбейт. Тактап койдук да, алган. Дагы Ошол тегерегиндеги балдар. алгандарында көрсөм тааныйм. өгүнөн тааныйт, аттарынча. Аттарын билбейм. Урганын көрдүңүзбү өзүңүз? Эми көрдүк да. Ал жерден мен аксакалды кармап туруп, милициялар төйлөп кете жатышты да ошол жерде. Болду. СГОнун кызматкерлери, улуттук гвардиянын кызматкерлери, милициянын кызматкерлери ошол Агуйго тарапка кетип аткан адамдардын же болбосо ашып түшкөн адамдардын колдорунан, көтөрүп жүргөндөрүнөн, же ыргытканынан эч кандай таш, таяк эч нерсе көргөн жокпуз деп айтышты да. Бирок ошол эле мезгилде кайсыл бир таштар ыргытылгандыгын аны дагы айтып атышат да. Кайсыл тараптан таштар алар көтөрүп барбаса, же көрсөтүп барбаса, анан кайсыл жактан ошол таштар ыргытылды деп ойлойсуз да? Эми ал таштар деген ачыгын айтам. Провокаторлор болду. Бийлик тарабынан жасалган иш да бул. Себеби мына Барта басыпта дагы ушул окуя болгондо биз кечке чейин Барта басып келем, ушундай жол кушу болот дегенде площадьта турдук. Анан атып атат дегенде баары бир 7 апрелде аралашып калганда кан кайнап кетет. Биз ошондо барсак, алдында милициялар турду. Артынан болсо таштар келип, мына мен бир тууган инимдин башы жарылды да. 5 күн агыйды кайтарып жаткан бала. Анықтап болот. Значит, демек сиз ойлойсуз ошол алганы жакшы билем. Апрель байрагы бийликтин кампысын чаап жүрөт. Анан бул жерден эмне табышмакта? анда ушул айткандар туура болуп атат да. Мына эл таш көтөрүп барган эмес. Эл таяк көтөрүп барган эмес. Эл арматура көтөрүп барган эмес. Бирок таштар ошол жерден кайсы бир жактан жаап калды. Значит, демек булар ошол жердеги бийлик тарабынан уюштурулган провокаторлор экенине сиз дагы бир жолу айта аласызбы, туура деп?
Себеби деген бул жерде мен айта алам. Жок, айтсаңыз айта аласыз бу Айта алам. Провокация болгон да. Рахмат. Себеби элдин көңүлүн кумтөрдөн деген башка жака буруш керек болуп жатат. Ошо айтыңызчы. Алга конкретно айтсаңыз каяка ташылып атты, эмнеге ташылып атты? Эл уруп атты ташкынды. Өз көзүңүз менен көрдүңүзбү? Элге ташылып атты. Кайсыл жерде? Жанагы чүй жолу барбы? Ошонун бер жагында мындай жер болду. Бүткүндө айналган жерде ошо түшкөн болчу. Ар жагында машина бар болчу. Ошол машина. Алга элди таш менен уруп атты. Эмне деп берип атат? Башка күйлөр болсо алга машинени таш менен уруп атты. Эми ал жерде момундай болчу да. Ошол жакта машина турганда? Машина жолдо турган. Ошо Чүй көчөсүндө? Чүй көчөсүндө. Ак үйгө жакыныраак турду, же тиги митинг болгон ар жакта турду? Чоң көчөдө турду да Чүйдө. Жанагы балдардын эстелиги барбы, жетинчи акты. Ошонун тушунда Чүй көчөсү. Алга кайсыл жагында турду эле? Ошол памятниктин кайсыл жагында? Памятник менен машинанын ортосунда. Памятник бияктан калат. Чүй Панфилова жакта турду, э? Чүй Вагиненко жакта. Ошонун тушу Панфилова көчөсү болуп калат. Ошол Панфилова кичине жете берди. Алгадан башка ушул таш менен бараткан башкасын көргөндүм. Мен ал жерде деген жанагы Эзгонун балдары келатты, шарактатчы. Ошо кезде бир аксакалды алып ошого алакчы болдум да. Такташ үчүн. Ташты ыргытып атты дейсиз, элдер забордон өтүп, кайра артка качып аткандабы, же баардыгы ичине чуркап кирип аткандабы? Заборго ашып түшүп аткандабы? Ал деген элдер кетип аткан убакта Эзгонун балдары каптап сүйүп кетип келаткан. алышканда, э?